Өзгөчө айыл жеринде кредит алып той берип, бирок аны төлөй албай карызга баткандар ондоп саналат. Бул күнүмдүк турмушта болуп жаткан ачуу чындык. Аны куржунга салып жашырып кое албайбыз. Эске салсак, мындан 3 жыл мурун насыя алып, карызга белчесине батып калгандар Бишкекте митингге чыгышкан эле. Анда алар чакан насыя берүүчү компанияларды жоюуну талап кылышкан. Бирок ошол сөз, ошол жерде калып, алардын үнүн уккан эч ким болгон жок. Айрымдары насыяны төлөө үчүн бир бөлүгүн сатууга да даяр экенин айтышкан. Өлсөм да талсам да акыры өлбөсөм ушундай бөйрөгүмдү берип туруп жерге жазгандай болуп, ошого акчасын апарып берем. Туура? Эгерде бөйрөгүмдү сатсам, акчасын туура мен мындай кылып бербейм. Мен ачык эле айтам бул жерде. Мен эч качан жөн бербейм. Прям интернетке бүт дүйнө жүзүнө билгизип туруп, эмне үчүн берип атканымды көрсөтүп туруп, анан кийин апарып туруп акчасын төлөп туруп, өздөрүнүн там документтерин алып, анан жаным тынат. Мен эмне үчүн бөйрөгүмдү берип атам? Иту буга рахмат айтсын. Алар чычалабай эле койсун. Мисалы, кредит бергендер башкалар бөйрөгүмдү берейин деп атыптыр. Азатуу алардын акчасы төлөнөт да, жандары жай алып туруп тынч жатат. Мына ошол 3 жылдан бери жогорудагы каарманыбыздыкындай тагдырга канчасы туш болду экен. Аны бир гана жараткан билер. Бүгүн биз таанышына насыя алып берип, жыйынтыгында Бишкектеги бир бөлмөлүү батиринен айрылган тез жардам кызматкери Нурия Алыбаева тууралуу сөз кылмакчыбыз. Азыр каарманыбыз туш болгон тагдырга учкай кайрыла кетсек. 2010-жылы Нурия Алыбаева ошол учурда кыйналып жаткан таанышы Минара Бокушовага жашап жаткан өз үйүн көрөөгө коюп, чакан насыя берүүчү компаниялардын биринен 300 000 сом акча алып берген. Келишимге ылайык Минара Бокушова алган акчасын 1 жыл ичинде төлөп бериш керек эле. Алгачкы 6 ай жакшы эле төлөп, бирок кийин ар кайсыл шылтоону айтып төлөбөй койгон экен. Мындан улам негизги суммага үстөк пайыз пеня кошулуп, жыйынтыгында Нурия Алыбаева насыя берүүчү компанияга 700 000 сом карыз болгон. Ал эми компания сот аркылуу каарманыбыздын үйүн сатыкка коюп, жогорудагы сумманы өндүрүп алган. Тиешелүү органдарга кайрылдым, сотко да берилди, сот бүт баарын чечим чыгарып берди, тигилер төлөп берсин, себеби деген ушунчалык эме кылгандан кийин сот кандай десем, судоисполнитель деп коебуз, судоисполнительге кайрылсам, чечим мага тигилер төлөп берсин деген чечим чыгарган боюнча судоисполнитель иштеш керек экен да, а судоисполнитель жакшы иштебей койду. Болгон решенияларын чыгарып берди, издебей неме кылып коюшту. Анан кийин керек болсо, если розыска бере турган болсоң, акчаңды төлө, бензинге төлө, анан кийин биз издей баштайбыз деп мага ошентип коюшту. А мен кайсы акчамды төлөйм? Мен азыр өзүм мондай данный ситуацияда мен азыр үйүм жок. Тырнактай бала менен жүрөм. Өзүм инвалидмин, 2-группада инвалидмин мен. Анан жумуш издеш үчүн, оокат мындай тыйын тыпыр табыш үчүн бирөөнүн үйүндө азыр пропискада турам. Ал эми юристтер бирөөгө акча алып берүүдө жете өлчөп бир кесүү керек экенин айтышат. Анткени баардык жоопкерчиликти өз мойну менен тартып калышы толук мүмкүн. Мага берилген кагаздарды карап чыгып, ошол сот чечим чыгарып бериптир. Карызкөрдөн ошол карыздын жана мөөнөтү өтүп кеткен үчүн пенянын акчасын өндүрүп берилсин деген. Жана ушул соттун чечими сот аткаруучуга тапшырылган. Сот аткаруучу бул иш боюнча өзүнө тиешелүү иш чараларды өткөргөн экен. Ал ошол эгер карызкөрдүн намында эч кандай мүлк жок болсо, жашаган жери белгисиз болсо, жана ошо банкта счету жок болсо, иштебесе, кайра ошол аткаруу баракчасы кайтарылып берилет да. Ошол мыйзамдын 29 беренесинин 5-пунктуна таянып, сот аткаруучу кайра ошол аткаруу баракчасын кайтарып берген өндүрүүчүгө. Бирок ушул кайтаруу бул деген мындай неме болбойт да, кайра ушул аткаруу баракчасын тапшырууга тоскоолдук болбойт. Ошол үчүн азыр өндүрүүчү кайра сот баракчасын арыз менен сот аткаруучуларга тапшырышы керек. Көп ушундай учурлар болот, ошон үчүн этият болуш керек. Өзүңдүн мүлкүңдү башка бирөөгө ушинтип берип жатканда ишеним менен жалаң неметкенде, албот юридикалык жактан бүт тараптарды карап чыгып, юристтер менен кеңешип, анан
кийин ушундай иштерди жасаш керек. Адистердин маалыматында насыя алып жабыркагандардын көпчүлүгүн финансылык жана юридикалык жактан сабатсыз адамдар түзөт. Алар көбүнчө акчаны бизнес кылып айлантуу максатында эмес, кору намыска алдырып, элден кем калбай той беришим керек, машина алышым керек деген максатта алышат. Анан алган акчаны төлөш үчүн карызга батышат. Айрымдары анын айынан стресс абалга түшүп калышат. Бул учурда психологдор төмөндөгүдөй кеңеш беришет. Коомдо жашаган адам болгондон кийин биз эч кимдин көзүнчө ошентип уят болгубуз келбейт, Анан кийин эми болор иш болду. Каталар кетирилди. Биринчиден кеңеш катасыз жашоо турмуш болбойт эч качан. Биз баарыбыз ката кетиргенге укугубуз бар. Биз өзүбүздү жанакы жей берип, өкүнүп, ыйлап эметкенден пайда жок. Ал деген деструктивный путтар деп коет. А биз конструктивдүү, ар бир мисалы проблеманы көйгөйдү. Биз катастрофа катары кабыл алсак, мына проблема, көйгөй. Стресске учураган бала, адам буну деген катастрофа катары кабыл алышат да. Все плохо. Баары жаман, уят болдум, шылдың болдум, үйүм жок калам, эртең кайсы жерге түнөйм дегендей. Кайгы, эмоцияга кирип кетсек биз, анда биз эмоция жеңип кетип, логикабыз, анализибиз, мышлениябыз иштебей калат да. Ал бизге только зыян келтирет. Ошону ситуацияны надо принять да, кабыл алыш керек, болду деп. Эми проблеманы биз катастрофа катары көрбөй, маселе катары көрүшүбүз керек да. Маселени чечи турган жолдору бар. Туурабы? Решение бар да, задачи. Ошондо канча бир нече жолдорун ойлонуп, баарыбыз кеңешип, үй бүлөсү менен болобу, жолдошу менен болобу, достору менен болобу, тапса болот. Туугандардын үйүнө бир убакыт жашап турса дагы, бир участокко аракет кылып, жумуштап эле аракет кылып, кайра эле участок сатып алса болот. Ал участокко акырындап времянка салса деле өзүнүн үйү болот. Просто выход кылып, конструктивдүү жолдорду табыш керек. Экинчиси, кандай дагы жол менен? Балким ошол эле жамаатында, ошол эле туугандардын арасында бирөөлөр жардам беришип, кичине бөлүп беришеби? Аларга бирок какой кепилдик бериш керек да? Мен кандай жол менен кайрып бере алам бул адамды деп. Жумуш издегенде дагы даяр жумушту эч ким бербейт. Ошол жумуш издегенде деле план түзүш керек. Мен өзүмдү кантип, мисалы, жөндөмдөрүмдү, өзүмдүн алымды кантип мен реализация кыла алам? Ошол эле айылда, мисалы, баары эле бир эле жерди иштете бербей, балким жанакындай шырдак, кийиз жасай турган бир кол өнөрчүлүк, же болбосо эгер шаардык жашап аткан болсо, интернеттен көп жолдор бар акча тапканга. Ошентип бир 4-5 жыл же тоок ферма ачамбы, же болбосо жанакы эле сүттөрдү сатып алып, балким мен сыр жасаймбы, анткени баары эле сүттү өткөрүп салышат, а сыр же каймак жасаган адамдар аз болот. Ошонун баарын ойлоп туруп, колуна келгендей алына жараша, ошондой жолдорду таап туруп эметиш керек да, план түзүш керек. План түзгөндө анын баарына каражат керек деп, ошо тоже это психология бедняка деп коет. Каражатты деген биринчи идея керек, каражаттан мурун. Кандай идея, ошого план түзүп, анан кийин уже иштей баштаганда каражат өзү эле четтен топтоло берет да. Ошодон коркушат адамдар рискке баргандан. Ошентип бир канча бир жолдорун таап туруп, анан болду. Анан действияга өтүш керек. Чынында насыя алуу ар бир адамдын өз эрки, аны ал деп эч ким кыйнабайт. Баарына көп учурда өзүбүз себепкер болуп калабыз. Ошондуктан насыя алып жатканда жакшылап ойлонсок.